Биринчи раундда сиздерге каршы Ала Бука районунан Дастанбек Керимкул уулу суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 1000 сом. Илгиз мырза, сиз зоопаркта болгонсузбу? Чынын айтсам, болбоптурмун, бирок үй шартында айылда көп эле жаныбарларды көргөм. Ал эми мен суроону окуйм. Байнторго көңүл бурабыз. Буэнос-Айрес зоопаркы өзүнө көрүүчүлөрдү чакыруу үчүн ушул плакаттагы көзү көгөрүп турган жаныбарлардын сүрөтү менен көрүүчүлөргө зоопаркка кандайдыр бир жаңы жаныбар келгенин кабарлашкан. Мен сүрөттөрдү көрсөтөм. Мына жерде арстандын сүрөтү турат. Андан кийин аюу, андан кийин маймыл. Байкаган болсоңуздар, баарынын көзү көгөргөн. Суроо. Мындай сүрөттөр менен зоопаркка кандай жаныбарлардын келгенин кабарлашы мүмкүн. Убакыт кетти. Кандай жаныбарлар? Жаңы жаныбарлар келди. Биринин көзү көгөрүп аркылуу кайсы жаныбар? Коркунучтуу жаныбарлар эмеспи? Кескелдик сыяктуулар эмеспи? Жок, кескелдик сыяктуу. Бунун көзү көккө кескелдиктин эмне тиешеси бар? Жок, жаңы жаныбарларын келди деген. Жаңы жаныбарлар деп атат. Келди деп атат. Мисалы ар бир жаныбарларды баягы. Алар өтө деле коркунучтуу эместир деген билдирет. Көктүн ичинде Коркунучтуу болушу мүмкүн. Башка жаныбарлар мүмкүн эмеспи? көзү көгөргөн деп атат. Кандай бир Коркунучтуу жаныбарлар келди деп. Жаныбарлар Анткени булардын көзүн көгөртүп көрүүгө койду да. коркунучтуу. Ошо көрүүгө Жок, көрүүгө коркунучтуу болсо эч ким келбей койбу, э? Ооба да. Көрүүгө коркунучтуу эмес, анткени Там кескелдиктер эмеспи? Неге ай? Кескелдиктердин эмне тиешеси бар буларга? Эми баягы көздөрүн кабактар деп коебузбу ошолор? Аба түштүк Америкадан. Кайсы жаныбар? булар зоопаркка чакыртат да туурабы? Ооба, зоопаркка бир жаңы жаныбар келген да? Жаңы жаныбар келген. Ошону элге билдириш керек. Демек биз Көз караларды кылган. зоопаркка кайсы жаныбар келгенин билебиз да? Бул жерде агайууну көрсөттү, арстанды көрсөтүп атат, маймылды. Демек ушу үч жаныбарга бир мультфильмде эмне тиешелүүбү? Баягы көзүн көгөртө коет дегендей бир тамашалуу түрдө. Мүмкүн абыл айткандай ошол мезгилдеги жаныбарлар урушуп көзү көгөрүп калып, анан зоопаркка көбүнчө жаш балдар келгендиктен ошолордун сүйүктүү каармандары келип калгандыр. Баким аба мерим төгөт деген майында ушундай чакшым. Убакыт бүттү. Жаш балдарга жакшы көрүнөт. Илгиз мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, биз бул жарнамалык плакаттарга көңүл бурсак, демек мындан биз билишибиз мүмкүн. Кескелдиктер дейли. Эмне үчүн? Эми алардын табиятын алып карасак, негизинен баягы көздөрүн кабактар деп коебуз. Ошолор көбүнчө жашыл, мисалы анын катарында хамелеондор, ошол кескелдик түркүмүндөгү жаныбарлардын көзүнүн айланасын эсепке алып жатабыз да. Мен жообун кабыл алдым. Сизге бир суроо бергим келип турат. Негизи көз эмнеден көгөрүшү мүмкүн? Көз эми муштундан көгөрүшү мүмкүн. Эми катуу, кандайдыр бир катуу предмет көзгө тийип калса көгөрүшү мүмкүн. Жакшы. Мен жоопту окуйм. Бул плакаттын жардамы менен алар зоопаркка жаңы жаныбар, башкача айтканда кенгурунун келгенин кабарлашкан. Анткени кенгуру боксер жаныбар деген ат менен белгилүү. Мониторго көңүл бурсаңыздар. Акыркы учурда бул видео интернет аябай талкуу жаратып көп популярдуу боло баштаган. Эсеп 1-0. Телегөрчүлөрдүн пайдасына.